Уйчу карагер. Нияскул уйларды жайыттан эрте козгоду. Таң аткандан тартып көз ачырбай төгүп турган ак жаандан да бүгүнкү көк төбөдө чогулган уйчу койчулардын шылдыңы Нияскулдун өтмө катарынан өтүп, эс тарткан баланын денесин ижиркентти. Нияскул үйгө ылдам жетүүнү самады. Мына, ал дал ошондой кылды. Алдындагы кашан карагер асыйды учун чакылдак кылып алган узун өрүмдүү камчысы менен борбуйлата ачууланган мүнөздө уда басып алды да бириндеген уйларын аргай жерден терип чогулта баштады. Карагер такымга чак тийген камчынын уусуна чыдай албай, арткы буттарын асманды карай сырактатып, караган черге жулдурган сопол куйругун кайра шыйпанып, анан зоңк этип, көнүмүш желиши менен көңүл улап бир аз жерге зөңкүлдөгөн болду. Шапалактын шак эткен добушун дуулдатып, улам оң колу менен башынан айланта шилтеп, уйларын Нияскул бир пастын ортосунда чогултту. Дамамат эртели кеч ар дайым алдында жүрүүчү тайтак мүйүз баштагы кызыл уй жолдун аркы өйүз, берки өйүзүндөгү көзү түшүп кызыккан чөбүнүн башын улам чалып, күш этип, күндөгү басып жүргөн капталдагы жалгыз аяк ичке жол менен айылды карай салды. Анын артынан желини чыңалган саан уйлар биринен сала бири каркырадай чубады. Үйлөрүнө жакындаган сайын музоосун эстеген уйлар мөөрөп, кайбирлери музоонун үнүн улап оңшоңдоп желди. Ак жайыктагы калың айылдын кечкисин уй тосуп чыккан майда балдары топ болуп шүдүгөрлүү жумшак шибердин үстү менен жыңайлак чуркашып, бирден экиден уйлардын артынан түшүп, бирөө куйруктаса, экинчиси ичке чыбык менен чыпылдатып соорлап баратат. Эмеле тиги капталдан бетин бербей келаткан калың уйлар биринде олтуруп көз ачып жумганча айылдын арасына сиңип кетти. Нияскул күндөгүсүндөй карагерди эшиктин алдындагы маамыга асабайлап, тизгинин каңтарып, узун шапалагын сүйрөп үйгө кирди. Коломтодо от алуулонуп, ири карагайдын жарындылары чатырап күйүп жаткан. Сыягы баласынын жаанда суу болуп үшүгөнүн Батма апа алдын ала билсе керек. Анткени коломтодо чоктонгон жыгаштын көмүрү додолонуп калыптыр. Эшиктен шөмтөрөп кирип келген баласын көргөндө Батма апа олтурган ордунан ыргып тура калды. Карбаластай түштү. Эбедени эзилип кетти. Нияскул үстүндөгү оор кийимдерин чечип, керегенин башына катарлап илди. Кийимдерден саарыккан суу этектин учуна жеткенде туурдуктун аягындагы керегеге каланган сокон чийдин түбүнө үстөкө босток тамчылап тыпылдай баштады. Өтүгүңдү чеч. Калпагыңды сабуунун башына илип, тизгичке кыстар. Тигине, атаңдын чепкенин жаман. Батма апа жүктүн үстүндөгү бүктөлүп жыйылуу турган Шергазынын тепме чепкенин көргөздү. Нияскул шашпай акырын басып барып, атасынын чепкенин үстүнө жамынды. Кайра келип, жыңайлак буттарын оттун жакасындагы коломтого сунуп, үшүгөн колдорунун манжаларын ушалап, улам чокко кайсап, тапка сыган алакандары менен томуккан беттерин басып жылыта баштады. Анан ичиндеги думуккан күптүүсү шаштырды окшойт, токтон албай апасынан сурады. Атам кайда кеткен, апа? Ажыныкында го. Шергазы элге белгилүү, атагы чыккан саяпкер болгону менен колу тайкы жетишсиз бакырдын бири. Жалгыз ат, жалаң тондуу. Бир музоолуу уйдан арбын мал күтпөгөн. Малды ким деген жаман көрөт. Ар жагындагы көрөнгөнүн чамасы аз. Ошондуктан жайдыргыштыр Сулайман ажынын топору. Сулайман ажы Шергазыга күлүгүн байлатат. Малайы катары жумушун иштетет. Сулаймандын айылы жайлоого, Арашандын ак жайыгына көчкөндө Шергазы да кошо көчүп, конуштун бир четине сервейтип, кара алачыгын тигет. Жайдыргыштыр Сулаймандыкынан шорпу аңдыйт. Баласы Нияскул жыл бою Сулаймандын ага инилеринин, коңшу колоңдорунун уюн кайтарат. Нияскул минген карагер Шергазынын өзүнүкү. Өткөн жылы төмөнкү чылпактагы чоң ашта Сулаймандын боз аргымагы чыккан. Ошондо Шергазыга соок атка тийген ушул карагер. Анткени боз аргымак кылган Шергазы. Карагерден башка Шергазыда кыл куйруктан арам болбосун эчтеке жок. Шергазы эки жака бастыраарда атты так ушул Сулайман ажыдан минет. Нияскул күндөгүдөй болбой кабагын салып, түнт мүнөздө олтурду. Уулунун бүгүнкү бүркөөсүн апасы Батма анчалык эле салбай алдына ысыган сүт менен нан койду. Нияскул тамагын ичип,
идишин апасын көздөй узатаары менен эшиктен атасынын добушу угулду. Шергази үйгө шар кирип келди. Нияскул ордунан козголуп, улага жакка бир аз сыйлыкты. Атасы ар дайым олтуруп көнгөн ордуна барып конду. Анан Нияскулду карады. Үшүдүң го бүгүн уулум. Нияскулдун илинип турган кийимине көз жүгүртүп, жаан аябай өткөн экен. Нияскул атасына таарынып мурчугансыды да, башын жерге салып, «Өттү» деп күңк этти. Андан кийин көпкө чейин сүйлөгөн жок. Мурдагысындай колун отко кактап, унчукпай бултуюп олтура берди. «Сен эмне бүгүн унчукпай бултуюп калгансың?» Шергази баласынын кабагына карап ойлуу тиктеди. Нияскул ордунан күйшөлүп мукактана атасына жооп айтты. «Бүгүн катуу. Аябай ыза болдум, ата». Ал мурдагы калыбынан жазган жок. Башын жерден албай мүңкүрөп сүйлөдү. Шергази чоочуп кетти. «Эмне үчүн айланайын? Кимдер ал? Сени ызалаган?» Нияскул бүгүнкү болгон окуяны атасына башынан аягына чейин айта баштады. «Бүгүн түштө уйчу койчулардын тобу көк төбөгө чогулдук. Алардын эрмеги мен болдум. Көбүнчө сизди жамандашты». «Эмне деп?» Шергази үрпөйө түштү. Нияскул сөзүн улады. «Атаң күлүк болчу жылкыны кулунунан тааныйт. Ат жабышта кай сат чыгаарын, кай сат калаарын алдын ала билип, ол уядан бетер какшап турат. Элдин баары аттарын сенин атаңа сынатат. Чап десе чабат, кой десе коет. Анан атаң экөөң бир күлүк таап алып, эл алган байгени өзүңөр эмне албайсыңар? Ушинтип сени уй кайтарып, атаң ар кимге кошамат кылып, Сулайманга окшогон манаптардын күлүгүн таптап, такымын өйкөп, шымын жыртып, көчүгүн көк ээрге такылдатып жүрүп, тумаяк бойдон бул дүйнөдөн өтүп кетесиңерби? Силерде ар намыс барбы? Биздин аталарыбыз сенин атаңдай аттын сырын билген саяпкер, сынчы киши болсо, минтип бирөөнүн малын кайтарып кор болуп жүрбөйт элек. Атаңдын сага тандап берген тулпары ал дагы кашан карегер го?» деп аябай шылдың кылышты. Дагы мындан жаман сөздөрдү айтышты. Мен катуу ыза болгонумдан аз жерден ыйлап жибере жаздадым. Акмак десе. Ошого да ызаланат бекен. Мына. Сенин эшиктеги карагериң мээ жок күлүк. Күзүндө өзүбүздүн айылда Баатыркандын ашы болот. Ошондо карагерди чабабыз. Койчат. Ушул карагерди кантип чапсын? Эмне дейт айбан? Ой, сөзсүз чыгат. Койчат. Баягынын үстүнө элге дагы шылдың болобуз. Карагер жылкы эмес, бул уйга жетпейт. Ансас келгенсип кашаң, 100 чапсаң бир жолу солк этпейт. Куйругун шыйпанып, арткы эки бутун сырактатып, жер тепкилеп туруп алса, баягынын үстүнө мындан бетер элге шеременде болбойбузбу? Карасаң мунун балалыгын. Күлүк ыкшоо болот. Чуркаар мезгилинде өзү эле чуркап коет. Не жылкыны сен менден жакшы билесиңби? Шергази аталык кылып Нияскулга корчоңдоп койду. Баласынын көңүлү жайлана түштү. Анда муну күзгө чейин кое берели, оттосун. Жоңгой, мине бер. Учурунда таптайбыз. Нияскул атасынын сөзүнө бирде ишенсе, бирде ишенген жок. Кантип ушул карагер күлүк болсун? Жылкы деген гана аты бар. Туягы тегерек болгону менен эшектен айырмасы жок. Кашаңдыгы өгзүдөн жаман. Кышкысын дайым кырчаңгы, өзүнөн өзү урунуп беринип, тамташтан кый өтпөй, кашынганы, сөйкөнгөн. Дамамат жоонунан жоору кетпейт. Анын үстүнө куйрук жалы сополдонуп түшүп турса, кебетеси тигил. Жылкыга окшойт. Качырдай эки кулагы шалпайып, сууган атандай эриндери салаңдап турат. Анан ушугантип чуркасын. Нияскул ичинен терең ойго чөмүлдү да, канча кылган менен бала эмеспи? Кайра акылын бир пастын ортосунда экинчи санаага бурду. Атам жылкы тааныганга калганда, ол уядай эле. Ырас эле карагер күлүк болуп жүрбөсүн. Болсо болот. Атам эмнеге калп айтсын? Далай күлүктөр түпкө чейин укурук сынганча сабатып барып анан чыгып келип эле жүрбөйбү? Кубаңдап күз да жетип келди. Эл жайлоодон тегиз түшүп, аш той берүүчүлөр кам көрө баштады. Жерлерде күлүктөр тапталып, саяпкерлердин тынчы кетти. Баатыркан Сулайман ажынын жакын тууганы. Анын атагы чыгып, болуш, бий болуп эл сураган эмес, сөөгү манап. Сулайман ажы менен 3 атадан кошулат. Баатыркандын 5 баласы бар. 5-өө тең үйлөнүп жайланган. Энчиси бөлөк баары жетиштүү. Атасынын даңкын чыгарып, ат чаап, аш бериш үчүн булар чоң камылга көрүштү. Султан сөөгүн кордобойт, тулпар жүгүн уурдобойт деп бир жагынан Сулайманда кол кабыш кылды. Нияскул карагердин үстүнөн түшпөйт. Эл жайлоодон көчкөндөн бери карагер менен дале уй кайтарып жүрөт. Эртели кеч күлүк аттарын чүмбөттөп суутуп жүргөнүн көрүп, Нияскулдун ичи тызылдайт.
Кечкисин үйгө келгенде атасынын маңдайында коурайт, тынчын алат. Ата, карагерди чаба турган болсоңуз колго албайсызбы? Эл аттарын суутуп таптай баштады го. Мине бер уулум. Карагерди ат чабар күнү суутабыз. Ниязкул атасынан түңүлө баштады. Атам мени алдап жүргөн тура. Чынында ушул карагер кантип күлүк болсун, уйга жетпейт. Муну миңенден көрө жөө жүргөн жакшы. Айла жок. Уйчу койчулардын шылдыңынан да Ниязкулга атасынын шылдыңы катуу тийди. Баатыркандын ашы чукулдап кирип келди. Карагердин чабылбасына көзү жеткен соң, Ниязкул атасынан биротоло түңүлүп, күдөрүн үздү. Эртең менен эрте туруп, күндөгүсүндөй карагерди токуп, туш-туштан чубаган баданын уйларын чогултту. Ниязкулдун кабагы салыңкы, ичи буулугуп, чийки токош жегенсип түпөйүл тартып, атасына таарынган кара буусун чыгара албай баратат. Ал бүгүн жайытка барганда сырдаш курбуларынын бирине ичиндеги арманын айтып, курсагындагы саамал куюлган чанаштай тарсайып турган желин чыгарбаса, бүткөн бою оңой менен жеңилдечүдөй эмес. Башын карагердин жалын көздөй салаңдатып, ээрдин үстүндө шалкы олтуруп, уйлардын артынан ээрчип, кашан карагердин төрт аягын араң эле кыбыратып баратканда артынан добуш чыкты. Ниязкул! Жалт карай салса атасы. Ала кет. Шергазы жембаштыкка аз бөксө салынган арпаны Ниязкулга берди да сөз кошумчалады. Сугарып туруп, дал түштө атыңа илип кой. Бүт жедир. Ниязкул жембаштыктын узун боосун ээрдин кашына 2-3 имере салып бастырып кетти. Шергазы Кудайдын куттуу күнү карагерге жем берчү, бирок мынчалык көп берчү эмес. Ошол күнү атасынын айтканындай жембаштыктагы арпанын тогологун калтырбай карагерге жедирип келди. Кечинде үйдө олтурганда Шергазы Ниязкулга ат бүрсүгүнө чабылмак болду. Бул ашка анчалык деле атактуу күлүк аттар келген жок. Бар болгону көрүнүктүү аттардан 3-4 жүргөнсүйт. Мейли жүрө берсин. Карагерди чабабыз. Эртең күндүз кыйнаба. Кечке бозотко ою менен тойгуз. 6 кочуштан ашык жем бербе. Кечинде суутабыз, деп койду. Ниязкул анчалык көңүлдөнбөй, атты кантип ушинтип чапсын. Жайлата тап көрбөй, жонунан токум түшпөсө, эң жок дегенде 10 чакты күндөн бери колго алып койсо боло. 1-2 жолу таң ашпаса кантип журкайт? Ишинен сүйлөндү. Атасынын сөзүнө уюбай, кош көңүл башы ийкеген болду Ниязкул. Түндөгү сөз эсинде калганбы, экиштен бир иштеп уйларды эрте айдап келди Ниязкул. Шергазы эшиктин алдында ары бери басып, баласын күтүп турган. Аттан түшөрү менен Ниязкулга үйдөн бирдеме шамшум эткизип, кайра карагерге мингизди. Жөнө. Ат чапчу жол менен ылдый жүрүп олтуруп, бекеттин өзүнөн кайра тарт. Ниязкул жөнөп кетти. Карагер жер арбытпайт. Теминип камчыланса да, кыты бар чүкөдөй кайра уурдуна түшөт. Артынан бирөөнү чакыргансып, куйругун булгалап шыйпалактайт. Кудайдын каарына калган малда. Араң эле текирең чокураң. Көп чапса сырактап, арткы 2 утун асмандатып кош аяктайт. Үстүндөгү адам башынан алыс жылбышып түшүп калчудай. Ошентет. Кудай урган жаман арам уйчу карагер. Ниязкул камчы үстүнө камчуруу олтуруп, бекетке кире бериштеги кайырма алыштан кайра тартты. Үйгө келсе, атасы дагы эле эшиктин алдында карап турган экен. Шергазы басып барып карагердин омуроосун сыйпады. Ымшыбайт. Кайра жөнөттү. Кайрадан Ниязкул баягы уурдуна кетти. Дагы көптөн кийин келди. Дагы ошондой. Мурунку калыбында ымшыбайт. Шергазы карагерден Ниязкулду түшүрдү. Ээр токумун шыпырып жайдактады. Эски ала кийизди кош кабаттап, каттай жаап, жалына чейин үртүктөп чүмбөттөдү. Анын үстүнө оор ээр токумун баса токуду. Ниязкулду 3-чү жолу кайра жөнөттү. Мурунку жериңен арытан кайт. Ниязкул эл жатаарга жакын келди. Карагер эшиктин алдына олбуп-солбуп араң жетти. Ээр токуму менен кош кат ала кийизди үстүнөн шыпырганда, кайнап жаткан казандын капкагын ала койгондой, карагердин жонунан тумандаган ысык буу асманга бурдей түштү. Кетпеген жеринен тер кеткен. Туягынан кулагына чейин бармак басым кургага калбаптыр. Карагердин коштаноосу эдиреңдеп, дем салган сайын жогортон ылдый карай аккан чөлмөктөн тер чачылган мончоктой тоголонуп, тула боюнан чууруп жерге тыпылдап түшүп жатты. Чоло жери калбаптыр. Шергазы карагерди жайдактаган бойдон куроонун сыртына жетелеп, дайыма айдарым, ызгаардуу бороон согуп турчу тарабына каратып, эртең менен күн кечигип тие турган тамдын далдаасынан дал өзүнө алып барып, чылбырдын учун түйүп, дубалдын жаракасына чаап, асып койду.
Ниязкул атасынын бул жоругуна таң калды. Шергазы мындан мурун көп күлүктөрдү таптаган. Бирок акыркы суутуда жерге көчүк баспай тынчы кетип, ал түнү уктачу эмес. Өзү да уктабай, Ниязкул менен Батманы да уктатпай, атты да үргүлөтпөй, кирпикке сайгылап, таң атканча жетелетип, үй бүлөсүнүн айласын кетирчү. Биринен сала бирин улам кезекке коюп, өзү чак чайып, көз ирмебей карап турчу. Эмне үчүн бүгүн антпайт? Мына кызык. Жетелебейбизби ата? Терин кургатпайбызбы? Шергазы оң колун шилтеп койду. Кереги жок. Дың сууган күзгү боз кыроо. Ошол күнү суук болушунча болду. Алыштагы жылжыбаккан майда суулардын үстү каймактап, эртең менен кээ бир жерине бычак сырты муз туруп калганы байкалды. Үйгө жарык шоола чачаары менен Шергазы да турду. Ниязкул да атасынын артынан удаа ойгонду. Шергазы чөпканасынан куурайлуу бир чоң боо сөңгөкчө алып келип, карагерди уурунан козгобой отко койду. Байкуш карагер бир күндүн ичинде ак бубакка айланып, карагер болбой бозат болуп калган экен. Зыңкыя тоңгон. Буту колу сенектикиндей колдоюп, муундары бирикпейт. Оозу араң камтууга келип, төөнүкүндөй калбайган эриндери менен аймалап, сөңгөк чөптү карсылдатып кирди. Карагердин кейпин көрүп Шергазы ичинен күлдү. Байкушумдун кебетесин кара. Күбүргө түшүп чыккансып. Атасынын оюна Ниязкул түшүнө албай койду. Атам карагерди чаппай эле тоңдуруп өлтүрөт го. Калтыраган атка боор уруп, күнөстөгү акырга жетелегиси келди. Ага атасы уруксаат берген жок. Кайра улам суугураак жерге которуп байлап, атты ого бетер үшүтүп, ого бетер тоңдурду. Батыркандын ашына келген 50 күлүктүн ичине кошулуп, Шергазынын уйчу карагери чубатуудан өттү. Баш байгеси тең баштаган 2-9. Ысык-атанын оозундагы кара жантыктан кое бере турган болушту. Сүрөө жок. Ашка чогулган эл карагерди көрүп дуулдашты. Шатыра шатман күлкү Шергазыны шылдың кыла башташты. Күлбөгөн жан жок. Буту колу жазылбай зоңкулдап желип баскан карагерди көргөн эл аттын үстүндө чалкалай түшүп каткырышат. Ой, баягы уйчу карагер. Таранчыдай дүрүлдөп учкан күлүктөр кайра тартты. Ниязкул карагердин үстүндө. Карагер байкуш мындан баратканда бүткөн боюн жия албай, үшүгөн тулкусу менен колдоюп солк желип болжогон чекке араң жеткен. Бара турган жерде баардык аттардын арты болду. Баягы уйчу кубалагандагы кыялына салып, текирең чокураңдап жүгүргөн болду. Ниязкул камчы үстүнө камчы урат. Карагер бир калыпта. Бир кезде тоңгон бою жибип, сөөгү жылый баштадыбы, карагерге жан кирди. Карагер арышын арбытты. Барган сайын улам күчөгөндөн күчөдү. Ысык-ата бекеттен өтө бергендеги өрдө карагер алдыга кеткен аттардын далайын басты. 10-дон 5-тен таштады. Улам тер чыгып, бою жибиген сайын жерге жабыша калып чуркайт байкуш карагер. Ниязкул бирөөнүн тулпарын мине качкансып, үстүнөн учуп кете жаздады. Ээрде араң токтоп келатат. Алдыңкы аттар тушалгандай калды. Карагердин чуркаганы шумдук. Тимелечи, шамалдай аркырайт жаныбар. Мара жакындап, эл дүрбөй түштү. Ниязкул кылчайып артын караса, аттар көрүнбөйт. Күлүктөр алда кайда калган. Алдына көз чаптырса, өзүнөн башка караан жок. Ниязкул чыгып баратканына толук ишене албай, жүрөксүп, утур арты кийинине кылчактап элеңдейт. Карагер байкуштун бүткөн бою жылып, чамбылала кара моюн болуп, тармал тер чыккан сайын жанын таштап, кулачын жаят. Туурасынан качырып деген аттар карагерге жетпей калды. Ошончо күлүктөрдөн биринчи болуп келгенине Ниязкул өзү да маң өдүр, даң өдүр. Эл ызычуу түшүп, ырчылар уйчу карагерди суулуктан алып чукул коштоп, мактап жүрсө болобу? Мына кызык. Үстүндөгү Ниязкулду адам тааныгыз. Кое берген жерде баардык аттардын артында калып, даңкандап чачыраган ылай топурактар Ниязкулдун бети башына жабышкан. Ботала, тимеле балчыкка уунагандай. Мына кызыкты көрсөң, уйчу карагерден көр. Чыгып келди.